Мамлекеттик айыптоо Албек Ибраимовду 20 жылга, Кубанычбек Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча сот иши уланды. Ага ылайык мамлекеттик айыптоо Албек Ибраимовду 20 жылга, Кубанычбек Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранды. Жалпысынан бул иштин алкагында 13 кишинин жоопкерчилиги каралып жаткан. Сот жараянын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо Бишкектин мурдагы вице-мэри Ренат Макеновду, мэриянын кызматкерлери Урмат Мырзакановду, Бакыт Турсбековду, Азамат Гүлжигитовду 8 жылга, мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Сталбек Өмүркановду, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейиткан Алиевди, Альто Групп компаниясынын башчысы Кубат Шаршекеевди 15 жылга кесүүнү суранды. Ал эми дагы эки айыпталуучу Дастан инжиниринг компаниясынын мурдагы директору Асылгүл Сасыбаева менен Мырзабек Бактыбековду кылмыш мөөнөтү өткөн үчүн үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирилди. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда, жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимовго Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 000 өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең былтыр жайдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен тергөө абагында отурган. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын мамиледе болгону саясий куугунтукка кабылганын айтып келишет. Жээнбеков соттук реформа алдыга жылбай атат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги улуттук филармонияда өтүп жаткан Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгына арналган иш-чарада билдирди. Анын айтымында өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандырыш үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Бул үчүн сот системасына бөлүнгөн каражат акыркы жылы 35%га көбөйүп, быйыл 2 миллиард сомдон ашкан. Жээнбеков буга карабай соттук реформа каалагандай ишке ашпай жатканын белгиледи. Аймактык соттордун абийири таза болмоюн, реформа жасаш кыйын, деди президент. Ошондой эле өлкө башчысынын айтымында быйыл жыл башынан бери соттордун тартип комиссиясы 198 судьяга чара көрүү маселесин көтөргөн. Анын ичинен 174 судьяга эскертүү, 14 судьяга сөгүш берилген. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бирок коомчулукта жана оппозицияда сот тармагын реформалоодон майнап чыкпай жатканына нааразычылык басаңдай элек. Оренбург жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Орусияда жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Алар 29, 34, 35 жана 38 жаштагы жарандар экенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мындан тышкары дагы 3 кыргыз жараны жабыркады. Алардын абалын дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышат. Бүгүн алар реанимациядан стационарга которулат. Окуя 8 декабрда Оренбург областынын Казан-Оренбург Акбулак автожолунун 76 чакырымында болгон. Кыргызстандын Оренбургдагы ардактуу консулу Талайбек Жандар уулу Азаттык радиосуна билдиргендей, казак-орус чек арасынан өткөндөн кийинки аймактык кыргызстандыктар бараткан Toyota Prevna каршылаш тилкеде келе жаткан Mercedes Sprinter кичи автобусу менен кагылышкан. 2 машина тең күйүп кеткен экен. 3 бала эптеп сыртка чыккан, 3-өө ошол жерден күйүп кеткен. 4-түнчүсүн терезеден сууруп чыгарып жаткан маалда үзүлгөн. Ошентип 4 жигит каза болуп, 3-өө ооруканада. Дүйшөмбү күнү эгер дарыгерлер уруксат берсе, алар менен жолугуп чоо жайын сураштырып көрөбүз, деди Талайбек Жандар уулу. Ал эми Mercedes Sprinterде бир гана адам бараткан болчу. Ал Өзбекстандын жараны экени аныкталды. Ал да ооруканада. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандан миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда орус жарандыгын алган 500 000 кыргызстандык бар. Укмуш кызынын эмчек сураганын уккан эне комадан ойгонду.
Аргентинада 42 жаштагы Мария Лаура Феррейро 2 жашар кызынын эмчек сурап жаткандыгын угуп комадан ойгонгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Мария бейтаныш мотоциклчен киши кол салгандан кийин ооруканага түшүп калган. Ак халатчандар анын жашап кетерине ишенген эмес. 30 күндөн соң кызды энесинин көкүрөгүнө жаткырышканда бала бир нерселерди сүйлөп эмчек издеген. Үнсөзсүз жаткан аял ошол учурда үстүндөгү жабууну колу менен сыйрып салып кызын бооруна кыскан. Аларды карап турган күйөөсү менен 2 баласы ишене албай бир саамга карап турушкан. Андан 2 апта мурда дарыгерлер аялдын мээси иштебей кала электе. Анын органдарын донорлукка кайрымдуулук катары берүүнү сунуштаган. Бирок күйөөсү жубайым сакайып кетет деген ишенимин жоготкон эмес. Жергиликтүү бийлик кол салды деп шектелген кишини кармап камаган. Москвада балдар үчүн келгиле кыргыз тилинде сүйлөйлүү аттуу клуб ачылды. Москва шаарында келгиле кыргыз тилинде сүйлөйлүү деп аталган кичинекейлердин окутуу клубу жана 6-7 жаштан жогорку балдар үчүн кыргыз тили сабагы боюнча курс өткөрө турган мугалимдердин уюму түзүлдү. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Уюмду Москвадагы кыргыз диаспорасынын агартуу билим борбору, мугалимдер ассоциациясы жана Мир вам тил мектеби түзгөн. Мир вам тил мектебинин балдарды окутуу долбоорунун биринчи баскычы жакында мектепке деп аталып, балдар 4 айлык окуу курсунда билим алышты. Орус тилде окутуу курстары азыркы кезде да уланууда. Ал эми келгиле кыргыз тилинде сүйлөйлүү окуу курсу долбоорунун экинчи баскычы деп айтылган маалыматта. Мир вам тил мектебинин жетекчиси Адышева балдарга орус тилин, кыргыз тилин үйрөтүү курсу үчүн волонтерлор орус тили мугалимдери менен иш алып барып, курстун иштөөсү үчүн алгачкы шарттарды түзүп берүүдө элчиликтин колдоо көрсөткөндүгүн айткан. Текебаевдин так секире чоочуган Рысалиевде эмне манден бар? Өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиевдин бир тууган бажасы Бажа Геч жарлыгы менен чыр-чатакка кабылган Иманкадыр Рысалиев кайрадан жанданып майлуу кызматка мурдун тыгууга кириштиби? Тар чөйрөдө бул боюнча кеп тарады. Баса каарманыбыз бир туруп президенттин досу экенин божураса, бажасы менен баштырмаса, жыргал эле жашоо ушуну кокшойт. Суроо салалы. Аз күн мурун Иманкадыр Рысалиев Американы ачкансып Текебаевка жолосоң, шефтерге жаман көрүнүп каласың деген афоризмди ойлоп таап, бир нерсенин шек шыбырын билгендей оозанган эмнеси? Так секире чоочуганда эмне манден бар? Же соңку убакта Өмүрбек Текебаевдин популярдуулугу өсүп баратканына ичи ачышып, интригасын баштаган кербезиби? Көшөгөн артынан иш жүргүзгөн Иманкадыр аксакал 60-тан асса да акыл калчабай Аксарай оюндарына аралашууга ашыкканы ушулбу? Натыйжада атамекендин лидерин жамандоо менен упай алууну ойлосо жаңылышат го. Ток этерине келсек, Рысалиевдин бир тууган бажасы Абылгазиев өкмөт башчылык кызматты мыкчып отурса, андага сөз тийгизбей эле отурбайбы? Саясий экономикалык иштерден оолак турса, көлөкө түшүрбөсө, анын кылган жардамы ушул болмок да. Эрксизден көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген макапты эстейсиң да, деп жазат Фаула. Парижде Путин менен Зеленскийдин алгачкы жолугушуусу өтөт. Бүгүн 9 декабрда Франциянын борбору Париж шаарында Украинанын жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу өтөт. Владимир Зеленский менен Владимир Путин талкуулай турган негизги маселе Украинанын чыгышындагы 2014-жылдан бери 13 000 адамдын өмүрүн алган согушту токтотуу. Париждеги сүйлөшүүлөргө француз президенти Эммануэль Макрон менен немис канцлери Ангела Меркель да катышат. Кече Киевде миңдеген адамдар катышкан акция өтүп, анда митингчилер Зеленскийди бул кездешүүдө Украинанын позициясын бекем коргоого жана 5 кызыл чектен өтпөөгө чакырышты. Орусия 2014-жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялаган. Аны улай Донбасс аймагында Орусия колдогон жекчилдер менен Украин армиясынын ортосунда куралдуу кагылышуу чыгып, ал алигиче уланып келет. Орус өкмөтү бул чатакка тиешеси жок экенин айтып келет. 2 жылда 11 судьяга иш козголду. Бул тууралуу сот системасынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгына арналган иш-чарада президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Анын айтымында 2017-2019 жылдар аралыгында соттордун тартип комиссиясы 190 судьяга дисциплинардык чара көрүү боюнча чечим кабыл алган. Анын ичинен 14 судьяга сөгүш жарыяланса, 170 судьяга эскертүү берилген. Башкы прокуратуранын сунушу боюнча 11 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук бердик. Алардын 6 мурдагы судья болсо, 5 судьяга иш
иштеп жаткан учурда кылмыш иши козголгон. Комиссия бир катар судьяларды мөөнөтүнөн мурун кызматтан алуу жөнүндө чечим кабыл алды. Мен аны колдоп, тиешелүү жарлыкка кол койдум, деди Жээнбеков. Президент өлкөдө калыс судьялар аз эмес экенин, ошентсе да баары эле тегиз абийирдүү болуп кетти деп айта албай турганын кошумчалады. Бүгүн Кыргызстандын сот системасынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгы белгиленүүдө. Буга байланыштуу Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өттү. Мирлан Мурзаев: FIFA биздин стадионду жаратпай коюшу мүмкүн. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу, Дордой футбол клубунун чабуулчусу Мирлан Мурзаев кыргыз футболунун деңгээлинин жогорулашына жалпы федерациянын салымы чоң экенин айтты. 2019-жылкы Азия кубогунан кийин футболго болгон кызыгуу күчөдү. Көчөдө кетип баратсаң таанып, сүрөткө түшүп, кол тамга алгысы келгендер пайда болду. Бул тууралуу Мирлан Мурзаев Спутник Кыргызстан радиосунун таңкы эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында футболдун өнүгүшү үчүн заманбап бардык стандартка жооп берген оюн талаасы курулушу керек. Акыркы оюндар тууралуу айтсам, ар бир команданын өзгөчөлүктөрүн эске алып даярдык көрдүк. Япония менен болгон кездешүүдө аракет абдан көп болду. Көбүрөөк чуркап жеңишке катуу умтулдук. Ал эми күчтүү команда менен болгон оюндан кийин Тажикстанды оңой эле жеңебиз дедикпи, айтор бошураак ойноп койдук. Бизге заманбап стадион керек, себеби FIFA биздин азыркы футбол стадионубузга көзүн жумуп оюн өткөрүүгө уруксат берип келет. Эгер келечекте талаптарга карап уруксат бербей калса, биз өз үйүбүздө ойной албай калабыз. Ошондой эле көрөрмандар да оюнга күбө боло албай калышат. Негизи үйдө ойногон абдан сонун. Биз көрөрмандарды 12-чи оюнчу дейбиз. Алардын колдоосу өзгөчө, дем күч берет, деди Мурзаев. Спортчу 2-чи классынан бери эле футболго кызыгып баштаганын, андан башка бокс, күрөшкө да катышканын кошумчалады. Эшекстан. Мына кыргыздын баары этинен чучук жеп атышат. Кош, мады. Сарайдын ичинин баары эшек экен. Сыртында канчасы жүрөт, ичинде канчасы жүрөт. Бар го бир 400-500 төй.